Бүгін Қырғыз футболында анын içinde Алға футбол клубы үшін тарихи күндердің бірі. Анткени Бишкек шаарында мына ушул Алға футбол клубунун спорттук комплексинин ачылышы өтүүдө. Ал эми салтанаттуу ачылуу аземине мамлекет башчысы Садыр Жапаров өзү келип катышууда. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров өлкөдө ар тараптуу инфратүзүмдү жакшыртуу аракеттери уланып жатканын, анын ичинде спорттук комплекстер жаңыланып, жаңыдан курулуп жатканын белгиледи. Ал эми Алга спорт комплекси калк саламаттыгы жана жаштардын өсүшү үчүн чоң мүмкүнчүлүк жаратаарын белгилеп, калктын ден соолугуна багытталган комплекстин ачылышы менен жалпы журтту куттуктады. Урматтуу мекендештер, эң ириде спорт бул адамдардын ортосундагы мамилени, достукту, биримдикти бекемдөөдөн тышкары алдыга койгон асыл максаттарына жетүүдө күчтүү эркти, ийкемдүүлүк, кулук мүнөздү тарбиялайт. Эрки күчтүү адам гана көздөгөн максатына жете аларын жакшы билесиздер. Мына ошондуктан жаштардын спортко тартылышын, спорттун түрлөрү менен машыгып, эркин билеп, кайратын кайрап, ар дайым сергек жүрүшүп, ошону менен бирге эл аралык деңгээлдеги спортчуларды даярдоону алдыбызга негизги максаттардын катарына койгонбуз. Кылган тилектерибиз ишке ашып, азыр жалпы Кыргызстанда спортко тартылган, дени кардысоо, алдуу күчтүү, алдыга максат кое билген жана ал максатына жетүүгө жигери күч жаштарыбыз арбыды десек болот. Ал эми бул спорт комплексине келе турган болсок, анын жарым кылымдан ашуунун тарыхы бар экени белгилүү. Аталган объекттин капиталдык реконструкциялоо иштери 2024-жылдын апрель айында мамлекеттик органдардын колдоосу менен башталган. Комплекстин жалпы аянты 7,4 чарчы метрди элейт. Стадион 3000 адамга ылайыкталып, оюн талаасында резина капталган алды катар жүгүрүү жолу, 4 жарык берүүчү мунаралар, трибуна алдында ар бири 60 адамга ылайыкталган 2 бөлмө, калыстар бөлмөсү, 2 конференц залдар, медициналык пункт, VIP бөлмө жана медиа зоналар түзүлгөн. Алга спорт комплекси 1954-жылы курулуп, ошол учурда Борбор каланын эң престиждүү спорттук борборлорунун бири болуп турган. Ал эми СССР таркагандан кийин аталган комплекс кароосуз калып, көп жылдар бою реконструкциядан өткөн эмес. 2024-жылдын башында, 2023-жылдын аягында чечим кабыл алынып, эмгек резерви мэрияга өткөн болчу. Бишкек шаарынын мэриясына өткөн, жергиликтүү мүлк катары болуп эсептелет бүгүнкү күндө. Анан ошол учурдан баштап мэрия ишин баштаган болчук. Биз деген ыкчам түрдө тез арада долбоорун иштеп чыккан болчук. Ошол долбоордун алкагында биз деген апрель айында бузуу иштерин баштаган болчук. Бул жерде мынакей кыш бүтүп туруп, биринчи жаз күндөрү кирер менен эле биз бузуу иштерин баштап туруп, тазалоо иштерин, анан май айында курулуш иштерине өткөн болчук. 2024-жылы май айында курулушка өттүк. 2025-жылы май айында биз бүттүк курулуш иштери. Эми аталган борбор көп функционалдуу спорт комплексине айланды. Өзүңүздөр байкап тургандай эле, мында ден соолукту чыңдоочу борбору жана сол тарабында болсо 142 адамга ылайыкталган заманбап мейманканасы, воркаут зонасы жана мини футбол үчүн оюн талаасы да курулган. Андан тышкары 3100 чарчы метрге ылайыкташкан спорт сарайы курулду. Анын ичинде футзал, гандбол, волейбол, баскетбол ойносо болот. Андан тышкары ошол жерде күрөш боюнча, ошол эле бокс боюнча, оор атлетика боюнча залдарды жайгаштырышкан. Андан тышкары кичи оюн талаасы жайгашкан, анан воркаут зонасы жайгашкан, 2 оюн талаасы бар. Чоң андан тышкары машыгуу үчүн табигый чөп менен, анан ошол синтетикалык оюн талаасы. Жалпысынан ушул бул ошо Бычка каналын жайгаштырып, бул жерге сквер кылып, ошо элдерге да шарт түзүлүп, келген конокторго, ошол күйөрмандарга 150ден ашык орун машина токтотуш жайлар жайгашкан. Спорт комплексинин салтанаттуу ачылуу аземи концерттик программа менен коштолду. Анда өлкөнүн белгилүү өнөрпоздору тарабынан чыгармалар аткарылып, элге жагымдуу маанай тартууланды. футбол жаатындагы дагы көп жерде ачылып атат. Булардын баары ушу биздин кыргыз эли үчүн чоң ийгилик.
балдарыбыздын келечеги үчүн, спортчулар үчүн абдан жакшы жетишкендик деп эсептейбиз. Бир эле поле эмес, канча деген бир поле курулуп атат, өзүңүз көрүп атасыз. Мынакей бул өзү бул Кыргыздын спортсмендерин, футболчуларын, оюнчуларды бир абдан чоң демилге деп койсок болот. Ушундай спорттук комплекстер ачылып атпайбы? Бул шаарыбыз үчүн деле, мамлекетибиз үчүн деле бул көрүлгөн камдардын бири десек болот. Спорт бул ден соолуктун булагы. Мисалы ушундай условияларды бизге көп мындай создавать этип берсе, уюштуруп берсе, бизге деген жаштарыбыз, келечек муундарыбыз ден соолуктуу болот биринчиден. Деги эле спорт бизде каралбай калбады беле. Аптан сон иштер жүрүп атат. Аптан сон. О алга дегенде биз илгери 50 жыл мурун алга жакшы өнүгүп, жанагы высший лигага чейин жеткен. Андан кийин токтоп калып атат. Эми буюрса алганын бага ачылат. Ушу алган өзүнүн көмөсүз стадион жок эле да. Мына жакшы болду эми. Эми ойлойсум алга чемпион болот деп. Стадион нравится. Болею за команду Алга. Я болею за команду Барс. Тоже вот и все. Ушундай атмосфера анткени ачылуу азем алкагында Кыргыз Республикасынын премьер-лигасынын 11-чи турунун алкагында жаңыланган стадиондо Алга жана Барс футбол клубтарынын беттеши менен уланып жатат. Нурзада Сыдыкова, Кудайкалы Сомуралиев, регион Бишкек шаары.